Тикенди же болбосо курайды өстүрүш үчүн мээнеттин кереги жок да. Талкалаш үчүн, бузуш үчүн мээнеттин кереги жок. Бирок гүлзар куруш үчүн, дарак өстүрүш үчүн, мөмө алыш үчүн мээнет кылыш керек. Эсептен дегенде Токтогул атабыз, Калыгул атабыз, Арстанбек атабыз, Жеңижок атабыз, Барып атабыз үйүндө жаткан эмес. Алар элди кыдырган. Элди кыдырып көңүлүн гана ачкан эмес, алар тарбиялаган экен. Себеби саптарын карасаңыз, кандай сонун саптар. Бычак берсең кындап бер, кындап берсең чындап бер. Берекесиз байлардан пейил менен кун кетир, жумуш кылсаң муда кыл, иштей көр дейилдекер. Эң чоң сулуулук, эң чоң байлык бул жаштарга берген адеп акылакка, жакшы кулук мүнөз, жакшы тарбия деп айтылат да. Бул менин сөзүм эмес, бул пайгамбардын сөзү. Күчтүү мамлекет бул атом бомбасы бар мамлекет эмес. Күчтүү мамлекет бул ракетасы күчтүү же болбосо авиациясы күчтүү мамлекет эмес. Советтер Союзу ушундай күчтүү болчу, бирок жок болуп кетпеди. Күчтүү мамлекет бир адамдардын жүрөктөрү бириккен мамлекет. Адамдардын адебин оңдошко, жүрөктөрүн бириктиришке багытталсын. Эгерде жүрөктөр бириксе, Кыргызстан өтө күчтүү мамлекет болот.